Эс алуу жайынын жаңы имаратынын ачылышында президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев Россия президентинин аппаратынын аймактар аралык жана чет мамлекеттер менен маданий байланыштар боюнча орун басары Антон Рыбаков, Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Артем Новиков, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Каргартаң апаларыбыз келет, ошолорго жакшы условия түзүш үчүн биз ушул жерден кошмо коридор деп коебуз, 3 корпусту кошо турган коридор кылгыбыз келген. Бирок биз көп жерге кайрылганбыз, банктарга баягы документ көп керек экен. Бирок биз 2021-жылы Кыргыз Орус өнүктүрүү фондуна кайрылганда 1 жылдын ичине ушул түштүктө биринчи жолу тармактан чечип берип, ушул каражатты алып, бирок ушул өзүңүздөр көрүп аткандай жакшынакай 2 кабаттуу ишканабызды куруп алдык дагы дополнительный. Облус башчысы фонддун аймактагы калктын ден соолугун чыңдоо максатында көрсөткөн көмөгү үчүн ыраазычылык билдирди. Мындан ары да Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду Жалал Абад облусундагы ишкердикти өнүктүрүү, айыл чарбасы, жеңил өнөр жай, инфраструктура тармагындагы долбоорлорду ишке ашырууга, продукциялардын экспорттук потенциалын жогорулатууга өбөлгө болоруна ишеним артарын кошумчалады. Орус-Кыргыз фондунун төрагасы Артем Эдуардович баштаган ошол делегация келип ачылышын кылдык. Бул жерде чоң проектлерди айта турган болсом, бул Ташкөмүр шаарындагы кварц иштетүүчү заводду ишке берүү боюнча азыр иш жүрүп атат. Андан сырткары дагы чоң проектлерди биз азыр сунуштап атабыз. Ошол жумуш орун түзө турган, өндүрүш тармагын өнүктүрө турган ушундай долбоорлорду дагы сунуштап атабыз. Бүгүн Ноокин районунун Масы айылында да Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун каржылык насыясы менен курулган 150 орундуу жеке менчик башталгыч класстар үчүн жаңы мектеп ачылды. В Джалалабадской области особенно важно, что 3000ден ашык долбоорлор пландалган, 30.000ден ашуун жумуш ордун түзүү максатыбыз. Дагы да бир топ долбоор иштелип жатат. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду келечектүү иш аракеттерди аткарууда. Биз жакынкы күндө дагы курулуш иштеринин долбоорлорун иштеп чыктык. Кичи КЭСтердин курулуштарын курууда максаттарыбыз бар. Анткени Жалал Абад облусу энергетиканын чордону, суу ресурстарына бай. Развитию инициативы президента. Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата жеткинчектерге жана жергиликтүү тургундар үчүн чоң белек болду. Мындан сырткары Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду аталган айылдагы жеке менчик медициналык борбордун заманбап жабдыктарын алууга көмөк көрсөткөн. Социальной сферы, ведь это будущее наших поколений. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колошев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.